Дағы бір жол ассаламу алейкум. Мына раствор даярдап құйып өттім. Размерлерін дағы сіздерге бір қатар айтып кетейін. Ол лист 2 метр ұзынды, турасы 1 метр. Мұны 3 бұрыштық қылып үйіп 4 шындай жасалды. 4 3 бұрыштықтан 4 азыр раствор даярдап құйып қойдым. Бұйырса ертең мен алмаштырам. Ол 3 бұрыштықтан размері 10,5-ға. Мұндағы 10,5, бұл жағын 10,5 болды. 10,5 размерде. Ошол жерге 15 күрөк шағыл кетті, 5 күрөк семен қошылды. Ошондо ошол 4 тумба құйылат экен. Ошол именно 15 күрөк шағылдан 5 күрөк семен қошылды. Ошонун ушул 4 тумба түшөт экен. Анан үйдө жагына мыкты ийип, мындай мыктардан ийип, анан ошол жана астындагы зымга илип койдум. Ошто ертең ушунан көтөрүп алганга, кийин малинанын зымын байлаганга деле ушул ыңгайлуу болсо керек деп ушундай бирден мык сайып койдум. Илмак кылып илип зымына. Ошол буюрса ертең чечип көрөбүз. Астын жанагындай май менен майлап койдум. Бул жагына кичине алып келип тур. Ушундай отработка май менен майлап койдум эле. Кышыктардан агып чыгыптыр күн тийгенде. Ушундай 4 тумба эртең буюрса даяр болот. Эртең дагы ачып көрөбүз. Бул биринчиси болду. Кандай тумбалар чыгат. Эгер чоңураак чыгып калып, кичинертиш болсо могул жеринен саморездерди чечип туруп эле ичине жылдырып коебуз. Эгер ичкераак тумбалар чыгып калган болсо, мону саморез чечип, листти кичине тартып бул жагына катырып коебуз. Ошондо биз каалагандай тумба чыгат. Ошондой бүгүн жумуш бүттү. Буюрса кечке эс алабыз эми. Эртең менен чечип, эгер жакшы тумбалар чыкса, сразу дагы 15 күрөк шагыл, 5 күрөк семен кошуп, сетканы токуп, кайрадан 4-төн куюп коебуз. Күнүнө 4-төн куйсам деле мага 1,5 ай отпускада көптөгөн бир тумбалар куюп коем, өзүбүзгө жетиштүү. Ушундай үйдүн шартын деле куюп даярдаса болот экен. 10 күндө 40-ты куйсам, 20 күндө 80-ди, дагы 10 күндө 120-ны куюп коет экен. Bir ayda 120 тумба куюп койсом, өзүмдүн малинама кеңири жетет буюрса.